Ассаламу алейкум, мени угуп жаткан угармандар баарыңарга салам достор. Ушул ролик кимгедир жетип барыш үчүн роликке класс басып өткүлө, сөзсүз түрдө рахмат силерге алдын ала достор. Азыр угуп атасыңар, кийинки күндөр Золотой корона, займ, кредит алуучу Мөл булак же болбосо Сбербанк башка тармактарды, мисалы үчүн 100 000 же 200 000 карызыңыз боло турган болсо, же 50 000 ушул нерсени 5 000ге же 2 000 арзыбаган акчага гана ушул нерселерди өчүрүп беребиз деген сөздөрдү, жардамаларды баарыңар угуп атсаңар керек. Айрыкча мына Москва жергесинде жүргөн мигранттар достор. Бул нерсе чындыгында 100%, 1000% жалган достор. Мен көбүнө канчалаган адамдарга предупреждать этип атам, бирок бул нерсени айтканды укпай иш жүзүндө аткарууну туура көрүп атышат. Акыры түбү бул нерсени жалган жала экендигин таасирин алып атат. Өздөрүнүн максаты жаман экендигин билип туруп, мисалы үчүн мени алдап кетти же болбосо башка ушуга окшогон сөздөрдү айтышат. Негизи кредит төлөймүн деп өзүнүн максаттары башка дагы, анан кылган иштери башка достор. Бул ошол Золотой коронадан төлөйүн деген адамдарга тиешелүү бул сөздөрчү. Бул нерсе керек болсо үйүңөргө чейин Золотой корона кой малдарыңарды алып чыгып кетет достор. Бул нерсени этият болгула, чынын айткандачы. Бул нерсени төлөш керек сөзсүз түрдө. Бирок бул нерсе жанагындай жарнамаларга ишенбей эле койгула, төлөп берем дегендергечи. Ал эми Сбербанкка келе турган болсок, кечээ күнү жолдо баратсам достор, бир орус бала чыкты дагы, мен сага наличный акча берем деди. Ошол акчаны мен алдым дагы. Хорошо, мен сага перевод кылып бер деди да мага приложенияданчы, Сбербанктан. Хорошо да Сбербанктан мен перевод кылайын десем, ал жерде 2 жолу продолжитти сурады да, мен резко анан ал акчасын өзүнө кайтарып бердим да, рахмат, мага бул нерсе керек эмес деп автобуска чыгып кеттим. Бир заматта 5 мүнөттөн кийин мага 900дөн звонок келе баштады. Сага мошенниство, ушуга окшогон нерселер сага атака кылды, ушундай окшогон нерселерди айтып атат достор. Бирок буга окшогон түрлөрү көп достор, этият болгула, мошенниктердин түрлөрү көп. Эгерде силер мен ошол учурда 2 жолу продолжить эзгенде, мүмкүн бардык ошол картамдын ичиндеги акчалар ага бардык суммалар түшүп калмак да. Бул нерседен этият боло деп мен силерге эскертип коеюн дедим достор. Силер роликке сөзсүз түрдө класс баскыла, элдерге жетип барыш үчүн достор.